Шаар курулуш кодексти карап жатып, ЖИАны атай чакырдык. Бул жыйындан кийин ЖИА ассоциациясына бир каршылык көрсөтүп, бир аларга тоскоолдук көрсөтүп, андай жасабагыла. Мына сиздер бул жерде, урматтуу коллегалар, сиздер өкмөттөн айлык аласыңар. Айлык эмне себебинен аласыңар? Салыктан топтолот. Салыкты ким төлөп атат? Ишкерлер төлөп атышат. Чындыгында айтканда, мына мен деле өндүрүшчү болгом мурда. Заводдорду куруп жүргөнбүз. Курулуш бул кыйын. Ал жерде куруп атканда ар кандай жагдайлар болуп кетиши мүмкүн. Травма болуп кетиши мүмкүн. Ал жерден коркосуң. Ал жерде жоопкерчилик бар. Строительство курулуп атканда курулуш. Ал жактан тиги стандарт боюнча курулуш керек. Ал жерде да жоопкерчилик бар. Котлован казып атканда ошол жерден баштап эле курулуш бар. Жоопкерчилик бар. Ошон үчүн урматтуу мамлекеттик кызматта иштеп аткан чиновниктер, сиздерден мен суранам. Жардам бериш керек. Аз айтып атпайбы, канча деген тоскоолдуктар бар. Курулуш бул экономиканын локомотиви, ачык айтканда. Үй бүттү, үйүнүн ичине килеми барат, занавеска барат, стиральный машина барат. Канча деген ошол үйүнүн ичине, квартиранын ичине канча деген буюмдар кирет. А ушул буюмдар биздин бүт ишкерлер сатат аны. Алда экономика өзүнчө. Ошон үчүн бул жерден биз көтөргөн маселени, бул жерден биз, урматтуу коллегалар, бул жерде биз сиздерди келип бул жерде тиги бир жамандап, бир туура эмес иш кылып атасыңар деген жерибиз жок. Бирок чогуу кандай биз экономиканы көтөрөлүк. Мына биздин Алмаз Шаршенович Атамбаев президентибиз 31 августта сүйлөп аткан сөзүндө мен ишкерлерге жол ачам, бизнеске жол ачабыз. Кечээ биздин парламентте сүйлөгөн сөзүндө ал жерде да айтат. Бизнеске жол ачыш керекпиз, эч кандай тоскоолдорду жок кылыш керекпиз. Өкмөттүн башчысы да айтат. Ошондон урматтуу коллегалар, биз чогуу сиздер менен чогуу иштеп чыгыш керекпиз.